Балыкчы шаарындагы Көкмойнок 2 калктуу конушунда жайгашкан мектеп 2016-жылы ишке берилген. Учурда мектепке 1-класстан 9-класска чейин жалпысынан 76 окуучу билим алат. Мектепке Орозомкул Жээналиевдин ысымы ыйгарылып, анда шаар мэри азаматтарына өбө болуп сөз сүйлөдү. Мэр шаар ичиндеги мектептерге көчөлөргө ысым ыйгарууда татыктуу инсандардын атын тандоо маанилүү экенин белгиледи. Ушул атабыздын бир эмгек жолун көрүп, тарыхын баалап, келечек өсүп келаткан муундардагы ушу атабыздай болуп, жолун жолдоп, Кудайым буйрса, кийин ушул айылыбызга, шаарыбызга, мамлекетибизге чоң бир салым кылган инсандар чоңойот, өсөт деген үмүтүбүз чоң. Биздин балдарыбыз мына көчөлөрдүн аттарын берип атабыз, мектептердин аттарын берип атабыз, кээ бир имараттардын аттарын берип атабыз да. Бирок ошол аттарды алып аткан кээ бир ысымдар мындай айтканда ошого татыктуу эмес да, чынын айтсак. Анткени эмне себептен? Анткени акчанын күчү менен же өзүнүн бир жогору кызматта иштегендин күчү менен же өзүнүн бир авторитети менен ушундай нерселерди коюп жүргөндөр көп. Бул ачуу чындык, урматтуу иш чаранын катышуучулары. Анткени биздин мондай келечек болочок муундар өсүп келатат. Биз эмне менен сыймыктанабыз? Биз ушул мамлекетибизге, шаарыбызга, айылыбызга салым кошкон инсандар менен сыймыктанабыз да. Чыныгы иш жүзүндө кылган. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Жылдыз Эсенаманова АТРдин алкагында кошулган калктуу конуштардагы билим берүү мекемелерине өзгөчө көңүл бурулуп, билим сапатын жогорулатууга басым жасаларын айтып өттү. Мугалимдерибизге дагы усулдук жагынан жардам болот. Быйыл ошол билим сапатындагы ошол эле биргеликте кандай болгон иш чаралары дагы биргеликте өткөрүп жогорулатканга биз баарыбыз чоң салым кошуп аракет кылабыз да. Мектепке Орозомкул Жээналиевдин аты берилгени анын өз аймагына жасаган зор эмгегин белгилөөчү маанилүү окуя болуп калды. Муну менен мектептин окуучуларына Орозомкул Жээналиевдин өмүрүнөн өрнөк алууга үлгү болору айтылды. Жалпы эле элибиз үчүн аябай кубанычтуу күн. Ушул айылыбызда жашаган биздин чоң атабыз болгон Орозомкул атабыздын аты мектебибизге ыйгарылып, баарыбыз кубанычта отурабыз. Белгилей кетсек, Орозомкул Жээналиев Советтер Союзунун жогорку кеңешинин 2 жолку съездинин катышуучусу, 2 жолку жогорку кеңешке шайланган депутат, Кыргыз Республикасынын ардактуу атуулу, эмгек кызыл туу Ленин орденинин ээси. Ал эмгек жолун мал чарбачылыгы менен баштап, өз округундагы иштерге активдүү катышып, элге кылган эмгеги менен белгилүү болгон.